Биз буларды үйүбүздөн жасап алган жокпуз. Өкмөт жасап берген. Кыргызстандын мемеси государственный акты деп турат го бул документтер. Бул маалымат жыйынга чыккан жарандар Кара Суу районундагы Туратали базарындагы ишкерлер. Алардын айтымында базар жетекчилиги сатуучулардын жеке менчигин сотко берип, курулуштарын бузуп жатышат. Жабырлануучулар билдиргендей, алардын ишине да ар тараптуу тоскоолдук жаралып жатат. Кээ бирде электр энергиясын өчүрүп коюшса, кээ бирде белгисиз балдарды жөнөтүп, коркутуулар болуп турат экен. Ордери жок, санкциясы жок, эле кирип, бул Нурбек Эркешев адамдары менен өлчөп бузабыз магазиндерди деп ошентип кетиптир. Ал мен магазинимди алганыма бирин коюп, үйүмдү коюп, анан бир магазин сатып алдым. Эми салып бүттүм ошону. Ишке киргизип, зорго ишке киргизип бүттүм. Магазиндерим болсом, светтерин 2 январдан бери өчүрүп салыптыр. Бардык сууларым, бир камаз сууларым тоңуп жатат. Кыла берсин, анын ишине эч ким тоскоолдук кылып аткан жери жок. Болгону биздин жеке менчик жерлерибизге тийишпей эле койсо, мен алган жерде, мен ушул менен 3-чү жолу мындай добровольный покупатель болуп эсептелет экен. Менден мурун 2 кишинин колунан өткөн экен ал жер. Биз ал жерди алып атканда госрегистрге, архитектурага бардык жактарга документтерин текшертирип алганмын. Бардыгы жайында болгондугу үчүн сатып алганбыз ал жерди. Алганыбыздан кийин азыр эми келип биздин документтерибизде силер убагында незаконный сатылган экен ал жерлер деп. Биздин документтерибиз 2001-2002 жылдары токтом чыгарылган жерлер экен. Азыр эми 25-26 жылдан кийин анан ушинтип мамлекеттик мүлк фонду бизди сотко берип, ошол жерлерде биздин эч кандай предупреждениясы жок эле, биздин катышуусуз жок эле, ошол сотторду өткөрүп, өздөрүнө чечим чыгартырып алышкан да. Соодагерлердин жактоочусу бул иштин үстүндө райондук соттагы, облустук административдик сотуда жеке менчик ээлеринин укуктарын коргобой бир тараптуу чечим кабыл алып жатат дейт. Учурда жогорку сотко кайрылышкан. Биздин талап ошол Кара Суу райондук мамлекеттик администрациясынын 741 токтомунун негизинде 120 адамга гос акты берилген. Бүгүнкү күндө күчүндө эч ким тарабынан жокко чыккан эмес. Ошолордун жеке менчик ээлери нааразы болуп атат. Биздин кызыл китебибиз туруп бизди биринчи станциялык сотко тарткан эмес. Жана биздин кыймылсыз мүлккө кол салып атат, буздуруп атат, бастырып келип чийнеп атат. Тийишпей эле мындан катлабаныңарды кура бербейсиңерби, эмне кылып, анан кийин оягы кете бербейби? Соттун негизинде. Жок, мына эмнелерге да, частниктерге. Ал эми бул айтылган айыптоолорго базар жетекчилиги макул эмес. Жеке менчик ээлеринин мамлекеттик актта көрсөтүлгөн жерлерине тийбегендиктерин, андан сыртка чыгып кеткен бөлүгүн гана бузууну талап кылып жатышкандыктарын айтты. Электр энергиясынын өчүрүлгөндүгүнө алардын тиешеси жок экендигин да кошумчалады. Аларды биз бузабыз деген жокпуз. Фонд көмүрчүсү сотко берген аларды. Ошо анан экинчи вопрос, алар менен биз биргеликте келишимге келип аракет кылып көрдүк. Бул жерлердин ордуна мына имарат салынып аткан болсо, ушул эле жериңерди ушу имараттын ичинен берели деген сунуштарды киргизгенбиз. Аларга 49 жылга дегилген жок, аларга мына домдор салынганда техпаспорт берилет го. Техпаспорт берилген, ал өмүр бою берилет го дейм, 49 жылга берилбейт да ал. Туратали базарында соодагерлер менен базар башкармалыгынын ортосунда пикир келишпестиктер акыркы жылдары тез болууда. Жаңы шайланып келген базар жетекчилиги базарды иреттүү кылабыз дешсе, соодагерлер мурдагы тартипте иштөөнү каалап жатышат. Улукбек Салиулу, Асилбек Турдалиев, Т-Медиа, Бейтарап.